Агай, идеалдуу саясатчы деген кандай сапаттарга ээ болуш керек өзү? Деги эле сиз кандай саясатчыны баалайсыз? Мындай да, саясатчы деген биринчи туруктуу көз карашы бар, системалык түрдө максатка жетиш үчүн үзүрлүү эмгектенген, бир жактан экинчи жакка секире бербеген, өзүнүн бир туруктуу партиясы бар дейлекпи, туруктуу көз карашы бар деген. Анан кийин эң башкысы мыйзамды сыйлаган саясатчылар мага жагат. Эмне үчүн мыйзамды сыйлаган? Себеби мыйзам деген бул коомдун бир мындай жашоонун шарттарын макулдашылып жазылган бир мындай макулдашууда коом ошону баш мыйзам деп коебуз, конституция деп коебуз. Аны эч ким бузганга укугу жок. Ал эми саясатчы биринчиден ошону өтө сыйлаш керек да. Эгерде саясатчы мыйзамды сыйласа, бул мени сыйлагандыгы, бул сени сыйлагандыгы. Эгерде саясатчы мыйзамды сыйлабаса, анда экөөбүз тең сыйлабаган болуп эсептелет. Ошон үчүн мен эң башкы сыйлаган кишим бул ушул мыйзамды өтө бийик, ыйык туткан, аны бузбаган саясатчыны сыйлайм. Эгерде саясатчы мага жакпайт экен деп мыйзамды каалагандай буза берсе, анда ал саясатчы да мага жакпайт. Мына жер иштебей туруп турсун, анан кийин иштетебиз дей турган болсо, анда мага жакпайт. Ошон үчүн эң башкы баягы мындай критерий деп коелук, саясатчынын бул мыйзамды сыйлагандыгында.